Ассаламу алейкум Аллахқа иман келтірген, Аллахқа мойын сұнған мұсылман бір туғандар. Ар біріміз біліш зарыл болған, тағырақ айтқанда ар бір мұсылман үшін білусіз зарыл болған 20 түрді сөз. Башқача айтқанда ислами терминдер. Бірінші, бисмилlah. Маниси Аллахтың ысмы менен баштаймын. Ар бір ішті баштағанда ушул сөзді айту менен баштайбыз. Екінші, ислам. Аллахқа мойын сұну дегенді түшіндіреді. Аллахтың бұйрықтарын атқарып, тыю салған іштерінен тыйылу менен Аллахқа баш ию ислам деп аталады. Аллах Таала Құранда айтқан: «Инна дина индаллахил ислам». Аллахтың алдында қабыл алынған чыныгы дин ислам дини. Әлі Имран сүресі 19 аят. Üçüncü, мұсылман. Аллахқа мойын сұнған инсанды мұсылман деп аталады. Аллахтың жалғыз өзіне ғана баш иіп, ықылас менен Аллахтың өкім бұйрықтарын атқарған адамды мұсылман деп аталады. Аллахтың бұйрықтары бұл намаз, ораза кармоо, зекет берүү, ажылык кылуу жана башка ушул сыяктуу иштер. Ал эми Аллах тыюу салган иштер, арам иштер, жалган сүйлөө, арамдан акча табуу, адилетсиздик кылуу, зына кылуу, бузуклуктар жасоо жана башка нерселер. Төртүнчү, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мааниси сиздерге Аллахтың тынчтыгы, ырайымы жана берекеси болсун. Мусулмандар өз ара салам бергенде ушул сөздөрдү айтып салам беришет. Бешинчи, Аллаху акбар. Аллах улук. Аллахты улуктоо жана анын кудуреттүүлүгүн даңазалоо максатта айтылат бул сөз. Алтынчы, Субханаллах. Мааниси Аллах айып кемчилдиктерден аруу. Аллахтың улуктугун, кудуреттүүлүгүн жана анын ар бир кылган иш аракеттери кемчилдиксиз экендигин даңазалоодо айтылат бул сөз. Жетинчи, Алхамдулилlah. Мааниси алкыш мактоолор Аллахка гана таандык, Аллахка мактоолор болсун. Аллах тараптан келген ар бир жакшылыкка ыраазылык билдиргенде айтыла турган сөз. Алхамдулилlah деп. Ал эми 8-нчиси Ла илаха иллаллах. Аллахтан башка чыныгы Кудай жок. 9-нчусу Мухаммадур Расулуллах. Мухаммад Аллахтын чыныгы элчиси. Ислам динине кирүү үчүн айтылат. Жана ушул ишенимде калуу шарт. Кимде ким Аллахты жалгыз илах деп билбесе, анда ал ыймандан ажырайт. Кимде ким Мухаммад пайгамбарды Аллах тарабынан жиберилген пайгамбар деп билбесе, четке кага турган болсо, анда ал адам динден чыгат. 10-нчу сөз. Маша Аллах. Мааниси Аллахтың каалаганы болду. Бул сөз бир нерсеге таң калганда, Маша Аллах, Аллахтың кудуреттүүлүгүн көргөндө мына ошол иштин оңунан чыккан убакта айтылат. 11-нчи. Иншааллах. Мааниси Аллах кааласа, Кудай буйруса. Бир ишти баштоого ниет кылганда, бирөөгө убада бергенде Аллахтан үмүт кылууда айтылат бул сөздөр. 12-нчиси Хасбуналлаху ва ни'мал вакил. Бизге Аллах өзү жетиштүү жана ал эң жакшы колдоочу жана коргоочу. Адам бул сөздү аргасыз абалга, күтүүсүз кыйынчылыкка туш болгондо, кайгы капага кабылганда айтылат. Ал эми 13-чүсү Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Мааниси каргышка калган шайтандан коргоону Аллахтан сураймын. Азгырык ойлор келгенде, жаман иштер пайда болгондо, ачууланган кезде айтуу керек бул сөздү. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим деп. 14-чү Астагфируллах. Аллахтан күнөөлөрдү кечирүүсүн сураймын. Күнөө иш кылып, ага тооба кылган кезде, жаңылган, катачылык кылган кезде айтылат бул сөз. 15-чиси Икылас. Иш аракетти жалгыз Аллах үчүн гана кылуу. Соопко ээ болуу үчүн иш аракеттерди чын ыкыластуулук менен Аллахтын ыраазылыгын көздөп аткаруу шарт биздин динибизде. Акыретте чоң сыйлыкка ээ болуу жана бул жашоодо да ийгиликке жетүү үчүн ибадаттарды, сооп иштерди чын ыкыластан Аллах үчүн гана аткаруу зарыл, ыкылас менен. 16-чы Амин. Аллахым кабыл кыл. Дуа кылгандан кийин айтылат бул сөз. 17-чи Инна лиллахи ва инна илайхи ражиун. Чындыгында биз Аллахка таандыкпыз жана ага гана кайтабыз. Жакын адамын жоготкондо, адамдын башына бале кырсык түшкөндө, бир адамдын кайтыш болгону тууралуу укканда ушул сөз айтылат. 18-чи Баракаллаху фик. Мааниси Аллах сага береке берсин. Ыраазылык билдирүүдө, адамга жакшы тилек айтууда, анын ийгилигине кубанууда
же көз тийип кетүүдөн сактануу үчүн айтылат бул сөздөр. 19-су. Жазакаллаху хайран. Аллах сизди жакшылыктар менен сыйласын. Бирөөгө ыраазылык, рахмат айтканда айтылат. Эң акыркысы 20-чы. Саллаллаху алейхи ва саллям. Ага пайгамбарыбызга Аллахтын салават саламдары болсун. Бул салаватты көп айтып жүрүү керек. Пайгамбарыбыздын атын укканда же анын атын атаганда салават айтуу важип болот. Мына ушул кыскача 20 түрдүү сөздү кыскача баяндаганга аракет кылдык. Эгерде сиздерге кайсы бир термин, ислами термин же кайсы бир колдонуп жүргөн динибиздеги сөздөр түшүнүксүз болуп аткан болсо, комментарийге жазып калтырсаңыздар болот. Буйруса кийинки сабактарда дагы бираздан кыскача маалымат бергенге аракет кылабыз. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.